Кудайдын ысымы менен. Экинчи телеканалдын фильмдерди жана сериалдарды өндүрүүчү тобу тартуулайт. Айым, сиз ишиңиздин чебер экенсиз. Сиз бул тамактын кандай даярдалышын кантип эстей алдыңыз? Мен ошону ойлонуп жатам. Кээ бир адамдар өздөрүнүн чеберчилигин унутушпайт деп уккам. Эсин жоготкон күндө дагы. Мисалы, жазуу, окуу. Бирок мен андай эч нерсени эстей албай жатам. Сиз менден шек санап атасызбы? Жок. Эмнеге сиз кээ бир нерселерди унуткан жоксуз, ал эми кээ бирин унутуп койдуңуз. Мен билбейм. Чындап билбейм. Ай, жегиле тамактан. Сен кайда? Сен тамак жейлеп деле. Жегим келген жок. Бекзат, аны эмнеге айттың? Периште айым. Мен сизди таарынтайын деген эмесмин. Мен эгер сиз бул тамакты жасаганды эстесеңиз, балким бир аз аракет кылсаңыз, дагы калганын эстеп каларсыз деп айтайын дегем сизге. Аракет кылам. Чын айтам, аракет кылам. Бул эмне деген мүнөз? Бул кыз кубаныч менен тамак жасады, а сен болсоң аны тарынып койдуң, ушул жакшыбы эми? Апа, ал өткөн жашоосун эстегенге аракет кылыш керек. Бул жерде өмүр бою кала албайт да. Эмне батпай баштадыңбы? Жегиле тамагыңарды. Периште. Сценарийдин автору Алиреза Каземипор. Хасан Джохарчи, Мариям Кавиани, Бахаре Афшар, Мортеза Зарраби, Реза Таваколи, Фатиме Голами, Илья Шахидифар, Сорая Гасеми. Койгон сүрөтчү Мухаммад Ганджали, костюмер Нази Партавзаде, гример Навид Фарахмарзи, программист Мехти Гапани, режиссердун жардамчысы Акбар Насири, сценарий боюнча режиссердун жардамчысы Арзу Никпур, атайын эффекттер боюнча адис Мохсен Урзбехани, визуалдык эффекттер боюнча адис Амир Реза Мотамеди. Титрлер Сасан Таваколли Фарсани, сүрөтчү Мухаммад Фогани, композитор Ария Азимениджат, топтоштурган Амир Адиппарвар, өн режиссеру Махмуд Хорсан. Тасмага түшүрүүчү топтун жетекчиси Шахрам Данишпур, Хасан Хезрабади, өн оператору Реза Кешаварс, койгон оператор Исфандияр Шахиди, долбоордун аткаруучусу жана продюсери Рамин Аббасизаде, режиссеру Алиреза Афхами.
Салам. Салам. Атаң менен апаң кетиштиби? Ооба. А сен эмне мектепте эмессиң? Бүгүн биз окубайбыз. Эжебиз ооруп калыптыр. Чоң энем сизди чакырып аткан тамактансын деп. Бекзат, угуп атам. мен тамакты начар жасап калдымбы? Эмне деп атасың? Чынын айтсаң, кечинде тамак ичип жатканда сени карап отурдум. Мен көптөн бери сени мындай табит менен тамактанганыңды көргөн эмесмин. Рана. Бул эмне болгон сөздөр? Билесиңби, мен акыркы күндөрү абдан чарчап калып жатам. Үйгө келип оокат кыла албайм. Тамак жасабайм. Үй жыйнабайм. Жада калса балдар менен боло албайм. Дайыма эле мыйсамды урушуп жүрөм. Сен болсо чыдамкайсың, сыр билгизбейсиң. Сен эми качан тажайсың баарынан? Менин жубайым дүйнөдөгү эң жакшы аял. Эмнеге мен баарынан тажашым керек? Андан көрө бир нече күн жумуштан калып эс ал. Жок, болбойт. Азыр радиологияда бейтап өтө көп. Анан да доктур Самайзи жагымсыз киши. Сен аны жакшы киши деп эдиң беле? Жакшы, бирок такыр сөзгө келбейт. Анда бул жумушту ташта. Уксаң, Рана, сен иштешиң таптакыр зарыл эмес. Мен көбүрөөк иштейм, бир аз жөнөкөй жашайбыз, кичине үнөмдөйбүз. Анан сенин айлык акыңа муктаж болбой калабыз. Апам айткандай, курсак байлап колго кармап калсаң, балким үйдө отуруп калат белең. Жок. Билесиң да мен үйдөн эригип кетем. Кайра өзүңдүкүн баштадыңбы? Иштесем чарчайын дейсиң, иштебесем үйдө зээригем дейсиң. Айтчы, сен капаланбаш үчүн эмне кылышым керек? Мына. Көрдүңбү? Сен күлгөндө жашыл да күйүп калат. Бекзат, Угуп атам. сен аябай жакшы адамсың. Сен андан да жакшысың. Ой, мыйсам дагы эле ойгон элекпи? Жок. А сен эмне кылып атасың? Сүрөт тартуу менен. Эмне мынча кабагың бүркө? Тарткан сүрөттөн баары окшоп атат. Сүрөт тартуу үчүн чыдамкайлык керек, жинденбеш керек. Сен сүрөт тартканды билесиңби? Жок, билбейм. Кел тартып көр. Эмне тартайын? Каалаганың тарт. Мага эмне жагарын билбейм да. Мисалы, адамды тарт. Мен тартсам. Алло, угуп жатам. Кандай маалымат? Макул, сөзсүз. Ишенип коюңуз. Туура маалымат берсеңиз, сизди жакшы сыйлык күтүп турат. Макул, каяка барайын? Көчөсү? Аха. Автоунаа көргөзмөсү. Сиз өзүңүз болосузбу ал жерде? Абдан жакшы. Мен сизге кечки саат 5-те барам.
Чоң рахмат. Көрүшкөнчө. Көрүшкөнчө. Бүттүңүзбү? Бүтүп калдым. Менин мойнум талып кетти. Ойгой турчу эми 1 мүнөт. Болду, бүттүм. Берсеңиз көрөйүн. Ай, сон тартыпсыз. Жактыбы? Сиз даана таланттуу адам турбайсызбы? Мен башынан эле билгем. Сиздин жөнөкөй адам эмес экениңизди. Азыр мен өзүм күбө болуп отурам. Сиз белгилүү сүрөтчү болсоңуз керек. Тахири мырза. Суфи мырза чалды. Анын сизде абдан шашылыш жумуштары бар экен. Ал сизди тезинен жолуксун деди. Макул. Кечиресиз. Бирок ал абдан ачуулуу болчу. Тез келсин дейт. Азамат. Жакшы кыз экенсиң. Баарын бүттүңөрбү? Оозуңду ач. Бара кой, апаң жаны отуруптур. Рана, менде бир жакшы ой бар. Кандай? Балким периштени психоаналитикке көргөзүш керек. Эмне үчүн? Балким ал гипноз аркылуу бир нерсени эстеп калар. Макул. Кулактандыруудан пайда болбосо анда сөзсүз. Сен эки маселени алмаштырып жатасың. Туугандарын издөө бул бир, эсине келтирүү бул башка нерсе. Сен туура айтасың. Макул, ошондой кылабыз. Доктор Агахинин номерин берейинби? Ал жогорку даражалуу врач. Абдан сонун болмок, эгер анын кабыл алуусуна кире алсаң. Макул, бере бер. Сага абдан ыраазы болом. Баса, бул сүрөттү тезинен чыгара кал. Орлу сыртта күтүп турат. Рахмат. Макул. Эмнеге тиги камсас ишканасынын келишимине кол койбой койдуң? Долбоордун суммасындагы жана негизги келишимдеги айырма үчүн. Аны мен деле билем. Эмнеге кол койбой койдуң деп жатам. Анткени бул мыйзамга ылайык эмес, жана туура эмес. Жада калса ордунан да жылган жок. Мага соус жок, салат дайындатып койгулачы. Мен укпай калдым. Эмне дедиң? Бул алдамчылык деп жатам. Кимге тиешелүү? Мен сурап жатам, кимге? Айырмасы жок кимге. Сага маянаны ким төлөп жатат? Уксаң, Тахирижан, сен менин кызыкчылыгымды ойлошуң керек. Сен үчүн бул келишимге кол коюу маанилүү болуш керек. Түшүнүп жатасың мени? Жок, түшүнгөн жокмун. Сага кантип жеткирем? Уксаң, болуптур. Бул сен айткандай алдамчы Ахади өзүнүн келесо Анко кардарын алдап жатат. А бирок анын бизге кандай тиешеси бар? Кандайча кандай? Бул сизге да, мага да тиешелүү. Анткени бул кылмыштуулукка катышуу дегенди түшүндүрөт. Сен кандай түшүнбөйсүң? Эгерде Ахади менен бул келишимди биз түзбөсөк, анда ал башка ишкана менен түзөт. Билесизби, Суфи мырза? Сиз мени жумушка алып жатканда моралдык принциптерди жана шариятты карманам деп айткан болчумун. Азыр дагы дал ошону айтып жатам. Жакшылап ойлонуңуз. Эгер каалабасаңыз, кетүү тууралуу арызымды берем. Абдан жакшы, жаз.
Сен кайда? Барып арызымды жазайын. Ушул жерден жаз. Демек бул сага абдан маанилүүбү? Эмне? Эми жанагы моралдык принцип менен шарият. Ооба. Абдан маанилүү. Уруксат берсеңиз, мен барайын. Жумушуңа кайрыл. Келишимди жоготосуз. Ойлонуп көрүш керек. Билесиң, мен сени эмне үчүн финансы жана административдик бөлүмүнүн орун басары кылып дайындаганымды. Анткени сен Кудайга ишенген адамсың. Мени алдап кетпейсиң. Эми бар иште. Ал келишимге чыныгы баасы менен кол кой. Келишимдин аткаруучусу Ахади. Макул болбойт буга. Ооба. Балким макул болот. Бирок сен кол коюп кой. Макул. Тахери. Эми бул окуяны унутканчакта сен мага бир нече күн көрүнбөй тур. Салатка бир бактыяры кошуп дайындаттырып койгулачы. Жарайт, Суфи мырза. Салам алейкум. Алейкум салам. Угуп жатам. Кечиресиз, Гударизи мырза ушул жердеби? Эмне керек сизге? Мен ага бул кулактандыруу боюнча келгем. Гударзи аны тааныйм дедиби? Ооба. Кетип байкес, кетип кал. Убактыңды коротпо. Ал жокпу? Бар. Ал тигине. Уулуна жаман эмес, боелгон эмес. Бирок мени ук, кетип кал. Убактыңды коротпо. Ал сени жөн эле алдап койду. Сиз кайдан билесиз? Көрүнүп эле турбайбы? Ал куру сүйлөй берет. Спорттугуна карайсызбы? Кандай түрүн тандайсыз? Бир жуманын ичинде сизге алып келип беребиз. Келген баасын төлөп номерин алабыз. 100 мыңына чейин айдап барабыз. Мына көп турасыздар, бул эч кандай чийилген жер жап-жаңы боюнча. Эгер кааласаңыз биз сиздин үйүңүздүн жанына чейин айдап берип беребиз. Буйрукма бергенден кийин бир жумадан кийин сиздин машинаңызды үйүңүздүн астына чейин айдап алып беребиз. Кечиресиз, Гударизи мырза, сиз угуп жатам. Бир аз убактыңызды алсам болобу? Ооба, албетте. Кечиресиздер. Кечиресиздер. Менин атым Тахери. Сиз эртең менен гезиттеги кыз тууралуу чалып таанийм дедиңиз эле. Менин досум карындаш. Сиздин досуңуздун карындашы? Ооба. Бирок 2-3 жыл мурун анын үй бүлөсү үйүнөн кууп салган. Анан? Менде жүргөн дареги эски дарек. Балким өзгөрүлгөндүр, даанасын билбейт экем. Абдан жакшы, анда даректи бериңизчи. Бирок албетте мен сыяк үчүн гана чалган жокмун. Болгону мен анын үй бүлөсүнө кайтарайын дегем. Ооба. Кудай буйруп ошондой эле болсун. Буйрусун. Сиз даректи бересизби? Сиз өзүңүздүн кулактандырууңузда сыяк берем деп жаздыңыз эле, туурабы? Ооба, албетте сыйлык беребиз. Анда кызматыңыздамын. Бирок мен дагы бир жолу ырастап алайын дедим эле. Сүрөттү дагы бир жолу жакшылап карап көрүңүзчү. Ооба, бул менин досум карындашы. Чынбы? Ооба, досумдун карындашы. Бирок 2 жылдан бери бир аз калып кетти. Демек, бул досуңуздун карындашы. Мырза, эмне болду сизге?
Бул малды эмне үчүн бул жерде кармап отурасыңар? Кээде ал бул жерде керек бизге. Ооба. Сиз тандаган бул унаанын экинчисин эч жерден таппайсыңар. Мага ишенип коюңуз. Туура айтасың. Бекзат, муну карасаң. Кандай сонун? Билесиң буларды ким тартты? Периште айым. Сага жактыбы? Кандай сонун? Кадимкидей окшоптур. Ооба. Ранажан, 1 мүнөткө келип кетчи. Макул. Баратам, апа. Алло. Geç çalганım üçün sizden geçirim surayım. Эч нерсе эмес. Сиз кимсиз? Гезитке сүрөтү чыккан кыздын жолдошу болом. Эсин жоготту деп жазгансыз. Атыңыз ким? Махаджери, Вахид Махаджери. Кечиресиз мырза, сиз адашкан жоксузбу? Жок мырза, мен такыр адашкан жокмун. Мен сизге арактан чалып жатам. Сураныч, мен сиздердикине келгинче аны качырып жибербегиле. Сиз эмнени айтып жатасыз? Бул урматтуу айым 3 жыл илгери мени балам менен жалгыз таштап жоголуп кеткен. Кудай күбө. Аны кандай гана мен издеген жокмун. Бирок ал жер жутуп кеткенде жоголду. Капысынан кече кесиптен сүрөттүн көрүп калып, мен чогулган таарыштарым эсиме келип кетти. Эмне үчүн андай кылды? Мен дагы андан бул тууралуу сурагым келип турат. Тегераңга келирим менен мен сизге байланышып, дарегиңизди алам. Бир гана сураныч. Мен барганча аны кармап туруңуздар. Макул. Түнүңүз бейпил болсун. Түнүңүз бейпил болсун. Бирок келбетинен анын баласы бардай көрүнбөйт го. Күйөөсү эң кара мөтөс жандык болгон күндө да адам кантип өз баласын таштап салат? Ал же адашып калды, же алдап жатат. Туп-туура. Жок. Ал алдамчыга окшош эмес болчу. Сен аны кайдан билесиң? Сен аны көргөн жоксуң да. Сүйлөшкөнүнөн апа, үнүнөн байкадым. Бекзат. Ай. Апа, мен кечирип жатам. Эч нерсе эмес, мен мугалим менен сүйлөшүп коем. Бекзат, абайла, бул периштени кууп жүргөн адам болуп жүрбөсүн. Ага бир жамандык кылгандан Кудай сактасын. О, жараткан. Жок. Мен абайлайм. Балким бул анын жолдошудур. Балдар капа болушат го эми. Азырынча анын көзүнчө эч нерсе дебей тур. Салам, саламатсыздарбы? Саламатчылык, Кутманта. Салам. Азыр чай куюп. Кереги жок, мен өзүм. Отур, мен азыр чай алып келип берем, отур.
Эмнеге жумушка барган жоксуңар? Мына кетип жатабыз. ооба. Мен ачып коем. Жок. Отура бериңиз. Бул мага. Отуруңуз. Алло. Ооба. Азыр чыгам. Мына кече. Унуткан турбаймбы чоң эне? Мейсам мени менен тамактанам деп аткан. Барып аны чакырып келейин. Сиздин жаш курагыңыз ага туура келбейт. А бул кыз болсо 20 жашта. Мырза, бирок ал менин аялым. Мен сизге калп айткан жокмун. Кечириңиз, бирок мен сизди текшерип чыгышым керек. Мен ага таарынып жүрөм. Абдан таарынып жүрөм. Бирок ага зыян келтиргенчилик эмес. Сарсана болбоңуз. Туура түшүнүңүз. Ооба, билем. Бирок мен ал кызды коргоого сөз бергем. Мени кечириңиз. Эгерде ал чындап эле эсин жоготкон болсо, мурдагыдай болбосо да, мен баарын унутуп кайрадан баштайм, жаңыдан баштайм. Ишенип коюңуз. Албетте, биринчиден сиз айтканыңызды тактап беришиңиз керек. Кантип? Сиз анын кандайдыр бир күбөлүгүн көрсөтүшүңүз керек. Паспорт же дагы бир нерсе. Ал үйдөн качканда баардык күбөлүктөрүн өзү менен кошо алып кеткен. Менде нике күбөлүгүбүз гана бар. Сол колунун алаканында кесилгенден калган так бар. Мына бул жеринде, алаканын ортосунда. Карап көрүңүз. Мен туура айтып жатканыма ишенесиз? Кириңиз. Периштайым, 1 мүнөткө чыга аласызбы? Периштайым. Периштайым. Бул жерге бир мырза келип, сиздин күйөөңүзмүн деп жатат. Эшикти ачып карасаңыз, сиз аны тааныйсызбы? Периштайым. Ал алыстан келиптир. Башка облустан. Суранам, эшикти ачыңыз. Периште, кызым. Бул мырза алыстан келиптир. Сени көрөйүн деп. Ушунча алыстан келиптир, балам. 1 мүнөткө чыгып койчу. Балким ал адашып калгандыр. Бир көрүнүп койчу, балам. Макулбу? Кызым? Эмне болду, эже? Периштайым, коркпой эле коюңуз. Ал сизди көргүсү гана келип жатат. Эмнеге эшикти ачпай жатасың? Периштежан, ач эшикти.
Бул мырза сени карап эле көрөт. Кааласаң аны менен кетпей эле койсоң болот. Бул мырза ким эже? Мейсам, эшикти ач. Эшикти ачайынбы? Мейсамжан, балам, эшикти ач. Периштайым, сиз бул мырзаны тааныйсызбы? Жакшылап караңыз. Эч нерсе эстеген жоксузбу? Жок. Сиздин сол алаканыңызды көрсөм болобу? Бул мырзанын аялынын сол алаканында так бар экен. Ошону тактап алсак. Биз ишенич үчүн сол алаканыңызды көрсөтсөңүз, сураныч Периштайым. Фильм Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы элчилигинин алдындагы маданий өкүлчүлүгүнүн колдоосу менен Олжо Продакшн студиясында кыргызчаланды. Үн коштогондор: Нургазы Калдаров, Шаршегүл Аманова, Айгерим Намазбекова, Эрхан Нурланов, Жаңыл Чыңгышева, Жаңылай Исакова, Нурлан Салитинов, Айпери Жороева, Гүлнара Ишалиева, Аман Мамбетакунов, Чыңгыз Мырзаев, Нурлан Разакулов жана башкалар. Фарс тилинен орус тилине которгон Асия Исабаева, орус тилинен кыргызчага которгон Жанара Сатарова, үн коштоонун режиссеру Нурланбек Камчыбеков, Марс Түгөлов, көркөм жетекчи Нурлан Разакулов.